Күн сайын башкаларда жасалып жаткан иштер арбын алар менен тааныштыруу максатында биз азыр Бишкек шаардык мэриясынын алдында турабыз. Вице-мэр Жамалбек Ырсалиев бүгүн бизге да ушул жасалып жаткан иштердин бири менен тааныштырмакчы. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн бизди кайсы иш менен тааныштырасыз? Бүгүн эми азыр мен ынтымак паркка баратам. Ошол жерден иштер жүрүп атат. Буюрса бир 15-июнга чейин ишти бүтөлүп деп атабыз. Ошол жакка барып карап келели деп баратам. Демек азыр ынтымак паркына барабыз, Бисмилла. Дагы кайсы парктарда кандай иштер жүрүп жатат? Азыр эми шаарда быйылкы жылга эң чоңу ошол ынтымак. Андан башка дагы бизде ылдый жакта Боталиевада дагы парк бар. Биздин өзү атайын ушул шаарда парктардын көп пландалган парктарыбыз бар. Азыркы учурда скверден болсо бүткөндөрдү 11-микрорайондо, 6-микрорайондо, могу Пудовкина көчөсүндө ушул 3 жерде сквер жасадык быйылкы жылга. Азыр 6-микрорайондогу скверди болсо бул Кыбыраев Нариман деген бала бар экен. Ошол өзү спонсор болуп, ошо жасап берип атат. 6-микрорайондогу парк буюрса 1-июнга балдар күнүнө карата ошол жакта ачылышы болот. Ошого даярданып атабыз. Ынтымак паркын болсо 15-июнга деп пландап атабыз. Буюрса азыр барып өзүңүздөр көрөсүздөр жеринен. Скверлерди болсо 11-микрорайонду, Пудовкинаны бул ачылышын кылдык. Андан 9-микрорайондо дагы бар. Көлмө жакта, Баят жакта дагы бар. Азыр эми негизгисинен шаарды жашылдандыруу жагына көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек дагы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына былтыркы жылдан бери бизде проблема смог деп эле проблема башталат. Эми баягы кыштын камын жазда көрө баштабасак кыйын да. Ошону алдын алуу максатында. Мынакей жолдун чийиндерин чийип атабыз, көрүп атасыздар. Ушул дагы бизге карайт жол чийиндери. Биздин могу баягы ямочный ремонт окуйбуз, чуңкурларды жана кесип жана атайын жолдорду ремонт кылып атышат. Бул тармактагы ишыл бул эми мэриянын ЖКХ тармагы мен жетектеп аткан. Чындыгында бул жалаң чарба жумуштары да. Парк темасына да кайта турган болсок, сапаты боюнча кандай болуп атат? Себеп дегенде былтыр маселелер жаралган, элдердин нааразычылыгы болгон. Эми чындыгында баягы 5 кол тең эмес экен, ар кандай жумушчулар болот. Жумушун сапаттуу жасагандар болот, баягы эптеп-септеп эле баягы кожо көрдү кылып салгандар болот. Ошондуктан буну толук көзөмөлдөп турмайынча болбойт. Ошондуктан эми азыр мисалы жөнөкөй эле азыр саат 12:30 биздин обед убактыбыз да, түштөнүү убактысы. Бирок биздин түштөнүүгө дагы ошол колубуз тийбейт. Себеби тиякта службалар күтүп калды. Мен азыр барып ошол жеринен карап, сапатын да караш керек. Ошолордун баарын карап турбасак болбойт. Текшерип эле карап эле турбаса эми баягы өзүңүздөр билесиздер, эптеп чампалап кетип калбаш керек да. Ошондуктан ушундай текшерүүгө туура келет. Быйылкы маселе жараткан ошол кайра бир жери урап калды, бир жери кайра кемтип калды дегендерди кайра оңдоп түзөө иштери да уланып атат да. Ал сөзсүз болот да. Негизгисинен бул иштерди баягы убагында оңдоп, убагында түздөп карап турбаса эле кыйын да. Бир бузулуп кеткен жер кайра бузулуп кете берет. Ошондуктан баягы башында эле сапаттуу кылып курганга аракет кылыш керек да. Ошо сапат жагына көңүл бөлмөйүнчө ал баягы чындыгында мисалы бетонго куюп атканда цемент аз кошуп коюшат, талапка туура келбей калат. Өзүнүн ошол атайын ошол курулуштун талаптарына туура келтирип жакшы жасаса эле сапаты бекем болот. Ушул жагында биз көбүрөөк көзөмөлгө алып карап атабыз. Кудай буйрса эми азыр барганда көрөсүздөр, бул ынтымак парк деп баягы экинчи ынтымак деп коебуз, бирок расмий аты жок. Ынтымак баягы Один ай парк, бер жагында Здоровье деген парктар бар, ошолордун уландысы болуп эле кетип атат. Бул иштер негизинен бизден мурунку жетекчиликтин убагында башталган иштер да. Бирок биз аны улантып аягына чыгармайынча баягы бири-бирибизге шылтап коюп эле кала бергенде болбойт керек. Могу түндүктө болуп турган жер сахна болот. Мунун ичинде ошол боз үйдүн
элесин берип турат да бул жерчи. Ошондой болгон сахнасы бар. Ар жакта болсо көрүүчүлөр отура турган. Үстүнүн баары тигинекей кара жыгач менен уже коюлду. Бүт баары отургучтар орнотулду. Свети, бүт жарыктары бүт баары бүттү. Азыр мунун астын түздөп туруп, мунун астында буянан лента куюлуп, фундамент куюлат дагы капталына көтөрүлүп, асты сахнанын асты жазалат. Бул жагы ачык эле болот, бул ачык сахна болот. Капталдар көтөрүлүп жабылат, үст жагынан неме кылат. Ал эми мынау арыктын ичине болсо таш чаптап атышат азыр бул лотоктордун ичине. Ошо таш чаптап бүтсө, ылдый жагында чапталып бүткөн жагы бар. Бул жагы келип өй жакка кошулат. Мынау жазалып аткан брусчаткалардын баары болсо ошо жана жол буюрса бир 10 күндүк жумуш калды брусчатка жагынан. Негизгисинен ушул 15-июнга деп расчет алып ошого карап атабыз. Мындан эң эле татаалы азыр фонтан болуп атат да. Бул жердеги фонтан эң чоң фонтан. Анан бул баягы азыркы тил менен айтканда современный фонтан да. Ошондуктан бул заманбап фонтандын курулушу кичине бизге кыйыныраак болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй азыр баардык службалардын баары болгон кызматтардын баары ушул жерде негизгисинен бул жерде Бишкек асфальт сервис, Бишкек зелень хоз, анан Бишкек свет деген биздин службалар жасап атат. Ошол кызматтын кызматкерлери жасап атышат. Баардыгынын алдына өзүндө протокольный поручениялары бар. Ошол менен жасап, ошонун негизинде ишти өткөзүп беришет. Ошондо жалпы жумуш келаткан айдын 15-ине бүткөрүлөт деп Бул планыбыз 15-ине деп пландап атабыз. Эми буюрса мүмкүн ушул айдын аягына чейин толук Кудай буюрса бүтөбүз да. Анткени себеби планды эртерээк коюп эрте кыймылдап күндөп түндөп жасабаса азыр кыйын. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына күндүн ысыгын башыбыздан күн өтүп мынакей ушул учурда эле мына балдар иштеп атышат өзүңүздөр көргөндөй. Чындыгында кыйын эле. Ошондуктан мен азыр бул жерде жыйналышты атайын келип күндүзгү убакытты таңкы салкын убакытка жана кечкиге өткөзөлү деп ошол жөнүндө бүгүн талкуу болгон атат да. Себеби күн ысык учурда азыр мына күн чак түштү. Жумушчулар кыйналып калат чындыгындачы. Ал эми сметасы боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз. Эми бул жердин сметасы азыр так боло элек өзү. Бир 79 миллион бөлүнгөн. Ошону менен бул жалпы ушул ынтымак 2 паркы ошону менен жасалып атат да. Анан мүмкүн баягы кээ бир жерлерден эконом болушу мүмкүн, кээ бир жерлерден кошулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн так маалыматты бүткөн кезде беребиз. Ал эми былтыркы жылы 83 миллион ынтымак паркы деген ал өзүнчө. Ал экинчи парк. Бул ал тияктагы парк, буякта өзүнчө парк. Бул экинчи ынтымакта. Ал тиги жак болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, дене бүтүп баягы колдонууга берилген адамдар неме турат. Бул жерде дагы негизинен баягы кыргыздын этно стиль деп койсок болобу, ошого ылайыкталып жасалып атат да. Бул жерде мынакей сахнабызда боз үй, анан мына жерде боз үйдүн орду бар. Бул жерде кадимки эле кыргыздын чоң 100 баш боз үйү келип орнотулат бул жерге. Боз үй тигебиз бул жерде. Анан мына парктардын, аллеялардын ичтеринде дагы өзүнчө бир немелер бар. Бул жерде баягы демөөрчүлөр чыгып атат да, өздөрүнүн баягы аллеяларды. Мисалы, тетигил ийне жалбырактуулардын баарын Токтогул районуна алып келип ошо Токтогулдун Кетмен төбө ынтымагы деген бир коомдук уюмдар бар экен. Ошо Кетмен төбөлүктөр Токтогулдуктар алып келип отургузушту да. Тигинен башынан аягына чейин. Азыр бул жакта аллея дипломатов деп жанагы элчилер келип отургузган атат. Россиянын, Белоруссиянын элчиликтери, анан Керемет банк деген банк бар. Алар алып келип отургузган атат. Аллеялар жасап атышат өзүнө. Могу жердеги аллеяны болсо жакында каза болду, белгилүү коомдук ишмер, меценат ошол Ташкул Керексизовдун кыздары алып ошолор жасап атат мына аллеяны. Баягы ар бир аллеяны ушинтип бөлүп алышып, демөөрчүлөр бизге кошо жардам берип, ошо жасап кетип атат да. Бүгүн биз сөз кылган дал ушул ынтымак 2 паркы келаткан айда тактап айтканда 15-июнда толук бүткөрүлүп ишке берилиши күтүлүүдө. Сиздер менен мен Асила Саналиева болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.